Ассаламу алейкум, кайрадан эфирде Нур Муслим берүүсү. Ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Орозо кармоо, намаз, зекет жана ажылык сыяктуу Алла Таалам буйруган парз ибадаттардын бири. Анын сообун жараткан Алла өзү гана берет. Тагыраак айтканда, сооп жазуучу периштелер анын сооп өлчөмдөрүн билбейт. Рамазан айы ыйык ай, берекенин айы. Ошондой эле Аллах Таалам бардык бенделердин кылып аткан ибадаттары өзү үчүн, орозо мен үчүн. Анын сыйлыгы мен өзүм гана берем, өзүм гана билем деген да. Аллах Таалам улуу аяттарда айтат: "Аъуду биллахи минаш шайтанир ражим" Кур'ани Каримде: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун". Эй иман келтиргендер, силерге орозо силерден мурдакыларга кандай парз кылынган болсо, милдет кылынган болсо, силерге да кудда ошондой парз кылынды, милдет кылынды. Таква болушуңар үчүн, Кудайдан коркууңар үчүн. Орозонун дагы бир негизги Аллах Таалам Кур'анда айткан максаты Кудайга таквачылык кылуу. Рамазан айындагы орозону чын жүрөгүмдөн Аллахтын ыраазычылыгы үчүн күн чыккандан тартып күн батканга чейин кармоого ниет кылдым. Абу Хурайра радиаллаху анху баяндаган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Алла Таала мындай дейт: орозолуу адам үчүн кубанычтуу эки учур бар. Бирөө ооз ачкан маалы, экинчиси Аллага жолуккан маалы. Орозо кармаган адамдын оозунун жыты Алланын алдында жыпардын жытынан да артык. Ар бир нерсенин зекети бар. Дене мүчөнүн зекети орозо. Орозо кармаган адам жалган айтуудан, ушак айың сүйлөөдөн, башка бирөөгө жамандык кылуудан, жаман сөз айтуудан узак туруусу абзел. Ошондой эле орозонун эң жогорку сыйлыгы берилүүчү орозо бул ичкенден да, жегенден да, шахваттан дагы тыйылып, анан жалгандан дагы, угуп коюудан дагы, бирөөнү гыйбат кылып коюудан да, тилден дагы тыйылып туруп, жүрөгү дагы ошончолук Аллах Таалага берилген, жүрөгү дагы ошол орозого даяр болуп туруп, чын жүрөктөн жүрөктү дагы ошол орозого алып келген болсо, бул эң жогорку орозо болуп эсептелинет да. О Аллах, сага ишенип, сага таянып, сенин ыраазычылыгың үчүн орозо кармадым. Сен берген азык менен ооз ачтым. О кечиримдүү, кетирген жана кетире турган күнөөлөрүмдү кечире көр. Орозо кармоонун башкы максаты мусулманды олку-солку кылган жаман сапаттардан арылтып, такыбалыкка жеткирүү. Намаз диндин түркүгү болсо, орозо рухтун түркүгү жана азыгы. Орозолуу адамдын ар бир мүнөтү улуу жараткан Алла менен жолугуучу учурду эскертип турат. Орозо адамды күнөөдөн жана жамандыктардан коргойт. Кээ бир адамдар үчүн туура жолдон адаштырбас, күнөөлөрдүн канжар бычагынан коргоочу калкан сыяктуу. Рамазандын өзү дагы мындай күнөөлөрдү жууп кетүүчү, куйкалап кетүүчү маанисин берет да. Орозонун дагы бир негизги Аллах Таалам Кур'анда айткан максаты Кудайга таквачылык кылуу. Орозо туткан адамда Кудай Таалага дагы таквачылык, жакындык пайда болот. Орозо кармоо аркылуу адам баласынын руху, акыл эси жана жан дүйнөсү тазарып, ыйманы өрчү өсөт. Сиздер менен кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.